Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз журтум, амансыздарбы? Сиздер кайтадан эле Марва телеканалында жана Насихат радиосунда Рамазан 2022 телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин куттуу эфирибизде конокто дин таануучу Таштанов Сулайман устаз. Агай, ассаламу алейкум, арыбаңыз студиябызга куш келипсиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Агай, бүгүн сиз менен Рамазан Куран түшкөн ай, дегеле Рамазан айы жөнүндө, Куран жөнүндө сүйлөшүп баарлашкым келип турат. Айтсаңыз, ушул орозонун парз болуусу жана ушул орозонун башка үммөттөргө да парз болуусу жөнүндө бир Куран аяттары эмне дейт? Дегеле Куран аяттарында ушул башка үммөттөр да орозо тутканбы, алар кандай туткан? Дегеле бир орозо жөнүндө жалпы кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Мээримдүү Боркер, Аллахтын ысымы менен баштайбыз. Албетте, мурдагы үммөттөр дагы орозо туткан. Бул жанагы бир гана эле биздин үммөтүбүзгө, үммөтү Мухаммадка жанагы парз болгон орозо эмес, мурда да болгон. Бул тууралуу Алла Таала Куран-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим, я айюхаллазина аману кутиба алейкум сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун деп айтып атат. Бул жерде о имандуулар, силерден мурдагыларга орозо кандай эле парз болгондой, силерге дагы Рамазан, орозо айы парз болду деп Алла Таала кабар берет. Эмне үчүн десе, лааллакум таттакун, ошо таква болууңар үчүн. Дачысына биз ыйык Рамазан айында дагы Кудайга дагы жакындайбыз да. Анан дагы ушул туткан орозолорубуз таквачылыкка бизди алып барбаса, анда кыйын болуп калат. Анткени Алла Таала Куран-ы Каримде ошо таква болууңар үчүн ыйык Рамазан айы силерге парз болду деп айтып атат. Негизинен биз билебиз, бул адам затынын бул дүйнөгө келүү максаты Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү. Алла Таала Куран-ы Каримде «Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун» мен жин инсандарды бир гана өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деп айтып атпайбы? Мындан билдик, биз негизги максатыбыз Кудайга кулчулук кылуу. Бирок ошол кулчулук кылуудун ар түрлүү жолдору, ыкмалары бар. Мисалы ошол жан дүйнөң менен ибадат кыласың. Мисалы буга ороз намаз окуу, же болбосо мал мүлкүң менен ибадат кыласың. Буга ошо мал мүлкүңдү эгер ошо жанагы немесине жеткен болсо, чектөөсүнө зекет бересиң, же болбосо ошо мал мүлкүң менен ажыга барасың, умрага барасың, Анан ошол сыңар эле Алла Таала мисалы кээ бир жерлерди, атайын жер жүзүндөгү кээ бир жерлерди ыйык кылды да. Мисалы ошол Мекке, Майдина жерлерди, ал жерлерге барып намаз окусаң, соо дагы көп да. Эселеп берет. Ошол сыңары кээ бир убакыттарды дагы, кээ бир айларды, кээ бир сааттарды, секундтарды Кудай Таала эмне кылды? Атайын ушундай бир белгилеп берди. Ошолордун катарында ыйык Рамазан бул ошол жанагыдай белгилүү бир убакыт да. Мындайча айтканда, мусулмандын бир сезону. Чындыгы мусулмандын сезону, чындыгы мусулманга бир шанс берилген убакыт. Анткени бул жанагы бир жылда бир келип атпайбы? Ошо бир жылда бир келгендиктен биз пайдаланышыбыз керек да. Ыйык Рамазан айынанчы. Аны жанагы өткөзө бербей. Мисалы биз билебиз да, жанагыдай өзү бардык эле тармактарда өзүнчө бир мындай убакыттар келет го, мындай сезон, жанагы жогоруда айткандайчы, ошондой убакыттар бул мусулман үчүн дагы, Алла Таалага дагы көп ибадат кылуу үчүн, ибадаттарын Алла Таала эселеп бере турган күн убакыт бул ошол ыйык Рамазан. Мына бүгүн ошол ыйык Рамазандын олтурабыз. Аллахым барыбызга береке берип, туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды Аллахым өзү кабыл кылсын. Агай, ушул Рамазан айында Куран түшкөн деп айтат эмеспи? Анан ушул Рамазан айында Куранга кандай мамиле кылышыбыз керек? Дегеле мусулман адам Куран менен кандай мамиледе болуш керек? Ушул жөнүндө да бир айта кетсеңиз. Негизинен Алла Таала Куран-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим «Шахр Рамадан аллази унзила фихил Куран» деп айтат да. Шахр Рамазан күн Рамазанда Куран түштү. Мындан билдик, биз бул Рамазан айыны Курансыз элестете албайбыз. Мындайча айтканда, Рамазан айы, берекелүү Рамазан айы бул Куран менен көркүнө чыгат. Жана эрте жаз келип, жер жүзү жашылданып, аябай жанагыдай чымчыктар, булбулдар сайрап өзүнчө бир жашоо жаңынан башталгандай болуп атпайбы? Ошол сыңар эле бул жанагы
Рамазанда Курансыз орозону элестете албайбыз. Мындайча Куран окуу бул Рамазандын несі көркү да. Мындайча бир китеп боло турган болсо, китептин бир бети орозо боло турган болсо, бир бети ошо Куран окуу да. Эми ошол Алла Таала Куран-ы Каримде шахрамадан алазунзула фихил Куран худан линнас. Эмне үчүн түштү десе Куран, эми биз баарыбызга эле белгилүү бул Куран бизди имансыздыктан иман нуруна, адепсиздиктен адеп нуруна, илимсиздиктен илим нуруна, деги эле ошол адамзатты эле эмес, бүт ааламды эмне куткаруучу болуп түшүрүлгөн Алла Таала тарабынан. Эми албетте аны ошол Жибрейил алейхиссалам түшүргөн, анан пайгамбарыбыз аны элдерге жеткизген да. Мындайча айтканда баарыбыз билебиз, ошол этап менен түшкөн. Бир түшкөндө эле толук түшкөн эмес. Ошол айтып атпайсызбы, этап менен түшкөн депчи, ошол эмне үчүн Алла Таала Куранды толук бир жыйынтык түрүндө түшүрбөй, бөлүп түшүрдү? Мунун себеби эмнеде? Негизинен мунун сырлары аябай эле көп. Анткени бир учурда эле түшүргөндө андай жанагыдай кээ бир жанагы өкүмдөргө неме болуп калмак да. Негизинен эми бул жанагы мынтип түшүнүп койсок болот. Жана бизде кыргызда айтып коет го, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста дегендейчи. Эми элестетиң, бул Куран ошол убакта мисалы арабтарга, азыр күнүбүздө Сауд Арабия арабтары бул жана жахилият доору деп айтып атпайбы? Булар ушунчалык жанагыдай адамгерчиликтен чыгып кеткен да. Анан жанагыдай шараптын ичилүүсү, ошол нерселер мындай кадимкидей эле көрүнүш болуп калган да. Анан Алла Таала ошол жанагы пайгамбар аркылуу аз-аздан эмне кылган, ошентип түшүргөн. Негизинен эми бул жанагы орозо деп айтып атпайбызбы? Бул орозо тууралуу негизинен толтура эле хадистер бар. Анан дагы Курандын ошол кыргызча маанисин мына биздин аалымдар, устаздар которуп атат да. Анан ошол Курандын кыргызча маанисин окуп, анан ошонун аяттарга, которулган аяттарга амал кылсак болобу же сөзсүз эле Курандын арабчасын окуп ошого амал кылышыбыз керекпи? Деги эле бул ошол Курандын кыргызча маанисин окусак болобу? Негизинен Куран бул араб тилинде түшүрүлгөн. Биз арабча окуп аракет кылышыбыз керек. Үйрөнүшүбүз керек. Колдон келишинче үйрөнүшүбүз керек арабча окуп. Анткени пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат: "Иқроул Кур'ана, Куран окугула, фа иннаху яти яумал кияма шафиян ли асхабихи." Ахиретте ал Куран ким Куранды окуса, ошого шапаатчы болот деп айткан да пайгамбарыбыз. Мындан билдик, биз Куранды негизинен арабча окуганга аракет кылышыбыз керек. Андан сырткары пайгамбарыбыздын хадистери көп бул тууралуу, Куран тууралуу. Мен Куранды жанагы пайгамбарыбыз кабар берген да, Курандын ар бир тамгасына 10дон сооп берилет Алла Таала. Мисалы алиф лам мим харфун деп айтпаймын, бирок алиф өзүнчө бир тамга болуп атпайбы? Ага 10 сооп, лам өзүнчө бир тамга болуп, ага 10 сооп, мим өзүнчө бир тамга болуп, ага сооп берилет да. Мындайча алиф лам десең эле 30 сооп берилет. Эми бул жерде Курандын кыргызчасын ушул окусак болобу ушуга? Негизинен аны да окусак болот. Аны да окусак болот. Бирок негизинен албетте ошо арабчасын окуп, көңгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок кыргызчасын окусак дагы болот. Анан биздин устаздар которгон, кыргызча которгон. Эми бул өз сизге деле белгилүү, мисалы бир тилди бир тилге которгондо көп деле неме туура келбей калат да. Бирок окуп, билип, үйрөнсөк албетте болот. Демек орозодо адамдар көбүнчө Куранга басым жасаш керек экен. Куранды көбүрөөк окуш керек экен да, Рамазан айында. Ушул орозо тутуучу адамдарга жараткандын кандай убадасы бар ушул? Орозо тутуучу адамдарга ушул жөнүндө да бир айта кетсеңиз. Негизинен орозодо Алла Таала өзүнүн убадасы бар. Ким орозо кармаса, анын күнөөлөрүн кечирем депчи. Андан сырткары Алла Таала айтат: "Ким орозо кармаса, анын соонун мен берем" дейт. Эми мындан билип калдык биз, анда бирөө 5 убак намаз окуса, зекет берсе, анын соонун Алла Таала бербейби дегенчи. Жок, ал деле берет Алла Таала. Бирок ошол кылган амалыңа жараша берет да. Мисалы, бирөө жөн эле садака бере турган болсо, мисалы
100 сом садак бере турган болсо, анан бирөө 1000 доллар садак бере турган болсо. Мисал да. Экөөнүн суммасы бар да. Ооба. Ошол сыңар эле Алла Тааланын астында дагы ошол берилген ниетине жараша, берилген суммасына жараша Алла Таала соогуну берет. Жанагы көбөйтүпчү. Бирок Алла Таала ошол орозо туткан адамдын соогуну өзүм берем деген да. Бул деген сөзү адам менен Алла Тааланын ортосундагы бир чоң сыр болуп, мындайча айтканда бул деген сөзү Алла Таала мен ким орозону чындап ыхлас үчүн мен үчүн туткан болсо, анда мен анын соогуну эселеп берем, аябай көп берем деген маанидә да. Пайгамбар өзүнүн хадисинде дагы айтат: "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан." Кимде ким Рамазан айында чын жүрөктөн ишенип, ушул Рамазан айы, Кудайдын айы, мен туткан орозомду Кудай үчүн тутуп атам деп чын жүрөктөн ишенип орозо тутса, гофиро лаху ма тaqaddama min zambi. Анын жанагы кылган күнөөлөр баары кечирилет деп айтып атат да. Бул жерде пайгамбар эмне үчүн "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан" деп жанагы чын жүрөктөн үмүттү Аллахтан гана сообун Аллахтан гана үмүт кылып тутса деген шартты коюп атат да. Эми биз билебиз, кээде иманга жараша экен, эми жана мал аксагы менен толук болот дегендейчи. Кээде кээ бир адамдар мындай диета үчүн тутуп атат. Кээ бир адамдар ушул эл тутса эле кошулуп тутуп дегендейчи. Анан кээ бир адамдар, мисалы, биз азыр медреседе ошо сабак беребиз, медреседе мисалы балдар тутат деп эле анан жана жалпылай тутуп атпайбы? Анан ошентип да тутуп аткандар бар да эми. Эми башталышында албетте кичине жанагыдай динди тааныганга чейин ниеттер кичине ойношу мүмкүн, бирок негизинен ошол жанагы Аллах үчүн тутканга биз көнүшүбүз керек да. Аллах үчүн тутканга көнүшүбүз керек. Демек, Аллах үчүн тутушубуз да керек орозончу. демек сооп ниетке байланыштуу экен да, э? Албетте пайгамбарыбыздын өзүнүн хадиси бар: "Иннамал амалу бинният" деген. Ар бир амалдар ниетке жараша депчи. Бизде деле ошондой жанагы ниет тууралуу кыргыздардын айткан аябай сөздөрү көп го. Ошол албетте ниетке жараша. Агай, мына Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Кудай буйрса, көз ачып жумучакта эле 20 күндө өткөрүп мына акыркы 10 күндө турабыз. Анан пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн истегиле, анан так күндөрдөн истегиле деген. Ушул кадыр түн, кадыр кечеси жөнүндө бир айта кетсеңиз, кадыр түндө кандай фазилеттери бар, бул кандай түн, башка түндөрдөн эмнеси менен айырмаланат? Ушул жөнүндө да бир кененирээк токтоло кетсеңиз. Негизинен жана жогоруда айткандай эле Рамазан айынын ичинде көптөгөн сооптор камтылган. Муну баарыбыз эле билебиз, Мисалы, ошону ала турган болсок, мисалы, Рамазанда эң биринчи ошо орозо тутуу Аллах үчүн. Анан орозо тутканда дагы жанагыдай тутуу деген өзү соом деген имсак деген маанидә да, имсак деген кармануу. Жанагы ачкалыкта эле тамак аштан эле кармалбай, ошо гыйбат сөздөн болсун, көз зынасы болсун, кол зынасы болсун, мисалы ар түрлүү жанагы зыналардан, же болбосо ар түрлүү жаман иштерден эмне бүт Аллах үчүн эмне тыйылуу да. Бир гана үмүттү Аллахка коюп. Анан бул Рамазан айында орозо туткандан кийин Куран окуу, мисалчы. Куран окуу, анан жанагыдай орозо туткандарга ифтарлык берүү, жана ооз ачтыруу. Анткени пайгамбарыбыз хадиси бар да, ким кайсы бир адамга ифтарлык бере турган болсо, ифтарлык түшүнүп атасыздар, жана ошо ооз ачтырса, ал адамдын соогундай сооптукка ээ болот дейт. Мындан билдик, мисалы 100 адамга сиз ооз ачтыра турган болсоңуз, 100 адамдын туткан орозодой соопту Алла Таала сизге да берет да, анткени сиз алардын орозосуну ачып бергендигиңиз үчүн. Бирок ошол 100 адамдын туткан орозосу анда кем калабы деген суроо туулуп калышы мүмкүн. Жок, кемибейт. Бул тууралуу ошол хадистер бар да, кемибейт. Мындан билдик, ооз ачтыруу, же болбосо саарлык берүү, бул дагы өзүнчө ибадат, өзүнчө сооп болуп атпайбы? Анан Алла Таала Куран-ы Каримде фастабикул хайрат, жакшылыкта жарышкыла дейт. Андан сырткары жанагыдай бул Рамазан айында жанагы жакшы иштер болуп атпайбы? Анан акыркы немесинде ошо иатикаф деп коет. Иатикаф дегенде ошол жанагы Кудай таллоо үчүн өзүңдү ошол 10 күнгө
мындай айтканда багыштоо да. Ошол дүйнөнөн суурулуп чыгып, дүйнөнүн проблемаларын унутуп, анан ошол Аллах үчүн отуруп жанагыдай зикир, ибадат кылып, түнкү намаздар, күндүзгү намаздар, зикир пикирлерди калтырбай окуу. Ушулардын катарында албетте ошо Кадыр түн дагы бар. Кадыр түн бул тууралуу ошол Куранда аяттар келет. Кадыр түндүн фазилети аябай терең. Анан негизинен ошол Кадыр түндү Рамазан айынын акыркы 10 күнүнөн издесек дагы жакшы болот да. Анткени бул дүйнө тиричилиги бүтпөйт. Дүйнө тиричилиги бүтпөйт. Чындап келгендечи. Ошого кээ бир нерседе мындай дүйнөдөгү тиричиликтен же болбосо мына дүйнөнүн азгырыктарынан мындай бөлүнүп чыгып, Кудай үчүн ошондой иштерди кылышыбыз керек да. Агай мына пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө кандай амалдарды көбүрөөк кылчу эле? Этикафка отурчу эле, эгер отурса, ал кандай ибадаттарды көбүрөөк кылчу? Дуа кылчу эле же көбүрөөк намаз окучу эле, Куран менен алек болчу эле? Ушул жөнүндө дагы бир айта кетсеңиз. Негизинен эле ушу Рамазан айында айрыкча акыркы 10 күндө этикафтарда пайгамбарыбызга Жибрейил алейхиссалам келип, анан экөөсү Куранды мындай бири-бирине окуп берген да. Муну мукабала деп дагы атап коюшат. Мисалы Жибрейил алейхиссаламга пайгамбарыбыз тапшырган, Жибрейил алейхиссалам пайгамбарыбызга тапшырган. Ушинтип мындай сабак иретиндечи, музакара иретинде бири-бириге ошентип тапшырып, жанагыдай Куранга аябай өзгөчө басым салган да. Басым таштаган пайгамбарыбыз. Мындан билдик ошол пайгамбарыбыз Жибрейил алейхиссалам ошол ыйык Рамазан айында келип анан жанагыдай сабак кылды деп айтып атпайбы? Мындан билдик ошол айрыкча ошол Куранга көп басым таштасак дагы жакшы болот. Бирок анын жанында албетте эми жана жогоруда айткандай эле Кудайга ибадат кылууда аябай ар түрлүү жолдор бар. Жанында ошол жанагы 5 убак намаз, зикир, пикир лерди кылыпчы. Бирок ошол чоң аалым олия заттардан неме бар ошол бизде деле азыр Кудайга шүгүр мамлекетибиз тынч, элибиз ток, элибиз меймандос дегенде мен көп жерде көрүп атам, мисалы бир гана эле мечиттерде хатым болбой, мисалы Куранды баш аягынан хатым кылып окуп атпайбы тарайх намаздарында, мисалы бир күндө ошол 2 парадан болсо, мисалы 15 күндө 30 пара болуп Куран бүтүп атат. Мен көптөрдү көрүп атам, азыр көптөр үйүнө барып ошол үйүнүн ичинде неме кылып атат да. Куранды хатым кылып окуп атат. Куранды хатым кылып, анткени пайгамбарыбыз хадиси бар да, ошол Бакара сүрөсүнү үйдө окусаңар, үйдө жин шайтандар болбойт депчи. Эми Аллах ыраазы болсун, ошондой нерселерге азыр бизде Кудайга шүгүр дин түшүнүгү да аябай жакшы болуп атат. Албетте буга дуа кылып, аракет кылып атабыз, ушундай нерселер болуп атат, болуп мындай дагы көп болсун деп каалайбыз. Бул негизинен кечиресиз, бул жанагы ыйык Рамазанда бул Куранга негизинен окууга дагы аракет кылышыбыз керек да, көпчү. Мисалы көп адамдар бар, мисалы эми Куранды баштаймын деп жаткандар бар. Ушулар ыйык Рамазанда башташ керек. Анан баштап окуп аткандар улантыш керек көптөнчү. Азыр күнүбүздө Кудайга шүгүр, мисалы онлайн болуп кетти, офлайн, ар түрлүү жаңы форматтар чыгып кетти, мисалы Куранды окуган интернет желесиндечи. Ушул сыңары биз ушулардан пайдаланып окушубуз керек. Анан дагы жанагыдай Куранды жарымдан ашыгыраак бүтүрүп калгандар болсо окуп, мисалчы алар окуп бүтүп, анан Куранды толук бүткөн болсо, алар 10 кыраат менен окуп, анан 10 кырааты да толук бүткөн болсо, анда алар Курандын маанилерини түшүнгөнгө аракет кылып. Мисалы Куран дегенде араб тилинде түшкөндүктөн бул ичинде көп илимди камтып алат да, билинбегендиктенчи. Көп илимди камтып алат. Мисалы ошону эле негизинде мисалы бул араб тилде түшкөндүктөн араб тилини биринчи мыкты билиш керек. Ага да өзүнчө убакыттар кетет да, мисалчы. Анан ошентип жанагы Куранды үйрөнүүдө ошол 20га жакын илим бар, ошолордун баарыны окуп, жакшылап окуп үйрөнгөн адам анан Куран менен сүннөттү мындай жалпылай түшүнөт да. Эми биз айтайын дегеним, мусулман адам бул соопко тойбош керек. Дайым сооп үмүт кылып Кудайдан, ниетин оңдоп, дайым соопту үмүт кылып, дайым асына жылыш керек.
айрыкча мына ыйык Рамазан айында дагы көпкө окуш керек, анткени сооптор эселеп берилет да. Пайгамбардын ошондой хадистери бар. Агай ушул Куран деп калдык. Курандын дагы биз билбеген кандай сырлары бар? Курандын дагы биз билбеген кандай мындай кереметтери бар, мужизалары бар? Ушул жөнүндө бир кененирээк токтоло кетсеңиз. Ооба, негизинен бизде айтып коет го, жанагыдай илимдер, диний илимдер, анан так илимдер депчи. Гуманитардык илимдер болуп ушундай бөлүнөт да. Ооба. Дүйнөлүк илим, анан акыреттеги илим болупчу. Негизинен бул дүйнөлүк илим карыган сайын Куран жашарат экен да. Муну кантип айтсак болот? Мисалы 14 кылым мурда Куранда айтылган мисал келтирип кетелим, кичине эле мисал. Ясин сүрөсүндө Алла Таала Куран Каримде «Ваш-шамсу тажри» күн жылып баратат деп айткан да. Биз буга чейин айрыкча мына мурдараак окуп калгандар мектепте эмне деп окуганбыз? Мектепте ошол күн өз огунда турат. Анан айлангандар, башка планеталар айланып турат, мындай айтканда ар биринин өзүнүн спутниги бар, бирок айланып турат, Анан бул жанагы күн системасы болуп аталынат. Анан галактикага чыкканда саманчынын жолу деп ушинтип атап атпайбызбы? Анан бизге эң жакын Андромеда деген дагы бир ичинде бир ошого бир канча планеталар бар, өзүнчө бир Алла Таала жараткан бир жаралмыш нерселер бар деп айтып атканыбыз. Эми азыркы күнүбүздө жанагы илим техника өнүктү деп айтып атпайбызбы? Илим техника өнүккөнү менен ошол 14 кылым мурда Куран айткан нерселерди булар эми ачыкка чыгарып атат да. Эми далилдеп атат. Эми далилдеп атат. Мындай айтканда, кандай десем, азыркы күнүбүздө ошол Америкада NASA фирмасы, мисалы асман телолорунун галактикаларды изилдеп атпайбы? Алар ошолорду изилдеп мына эми таап сунуштаганда ошол Курандан чыгып атат да. Мындай айтканда, айтайын дегеним жана башында айткандай, бул дүйнөлүк илимдер карыган сайын Куран жашарат деген ошол да. Бул кайра эле неме кылып чыгып атат. Эми биз билдик, азыр чындап эле ошол күн бул өз ордунда турбайт экен да. Бул күн чындап эле жүрүп баратыптыр. Артында ошо жана 9 планета бака-шака болуп ершип дегендейчи, мындай. Ошолордун арасында жер мисалычы. Карасаңыз, мисалы, бул эми билип атабыз да биз, ошол нерсени 21-кылымда, өнүгүп өскөн кылымда деп эми билип атабыз, бирок 14 кылым мурда эмне болду? Куранда Алла Таала айтып атат. Эми буга ошогон далилдер аябай көп. Аябай көп. Эми эмнени айткым келет? Пайгамбарыбыздын мужизасы бар, мисалычы. Анан Курандын өзүнүн мужизасы. Негизинен пайгамбарыбыздын мужизасы бул эки түрлүү болот да. Эки түрлүү. Биринчиси акылый мужиза деп коет. Бул акылый дегени бул кыяматка чейинки эмне болот? Адамдардын акылын таң калтырат да. Бул эмне? Бул Куранда. Жанагыдай өнүгүп биз ачылдык деген сайын Курандан болуп атат. Куранда 14 кылым мурда айтылып атат. Бул биринчиси. Экинчиси хисси деп коет. Хисси дегени бул жанагы адамдын сырткы 5 аң сезими бар го. Ошо менен билинген неме мужизалар да. Мисалы пайгамбарыбыздын доорунда ошол пайгамбарыбыз берекелүү колуну ийдишке салганда, ийдиште негизинен кичине суу болгон. Анан колуну салганда кадимгидей колунун манжаларынан ошо суу чыккан да, ийдишке таза суу толгон да. Эми бул жанагы хисси, жанагы 5 сезүү органы менен жанында сахабалар аны көргөн да, карап көрүп турган. Ошондой болуп эмне кылат? Бөлүнөт. Эми бул айтайын дегеним, мисалы Куранда 14 кылым мурда ушул нерселер бар деп айтканы мына эми ачыкка чыгып атпайбы? Эми дагы ачыкка чыга берет бул кыяматка чейинчи. Эми ошондой болуп ачыкка чыгып аткандары эми бүт барымда айтканда Куранда эмнени айткан болсо, пайгамбарыбыз эмне кандай мужизаларды айткан болсо, ошолордун баары болуп келатат. Эч бири болбой калган жок. Мындан билдик биз эртең дозок менен бейиш да бар экен да. Арасында ошол айтылган нерселердин кээ бирлери болбой калсаң да кичине шектенишибиз мүмкүн эле. Бирок баары болуп келатат, мындан билдик кыяматта болот. Ошо адам өлөт экен, кабыр жашоосу да болот. Алла Таала Куран Каримде күллү нафсин заикатул маут деп 3 жолу айтат. Бул ар бир жан өлүм даамын татуучу депчи. Мындан билдик өлөбүз, өлгөндөн кийин азыр кабыр жашоосу бар.
муну хаятул барзахия деп коет. Андан кийин ошол жанагы кабырдан Алла Таала кайра тирилтет. Аны ошол жана кыяматтын белгиси, махшар майданында тирилебиз. Андан кийин дозок бейиш болуп бөлүнөт да. Муну мындай кылып айта турган болсок, мисалы биз азыр негизинен ааламды 4кө бөлүп койсок болот да. Бул кандай десе, бул биз азыр бул дүйнөдө жашап аткан аалам бул дүйнөлүк аалам да. Мындай дүйнө хаяту дуния деп койсок болот да. Бул жерде мисалы физикалык закондорго баш ийет. Мисалы жердин тартылуу күчү бар дегендейчи. Анан биз бул жашоодогу жанагы жаратылыш табияты Алла Таала ушинтип жаратканда, булардын өздөрүнүн мыйзамдары бар. Алла Таала койгон закондор бар, анан адамдар койгон закондор бар дегендейчи. Бул жашоодо биз жашайбыз. Бул жашоодон биз өлгөндөн кийин адам баласынын жанагы руху бар го, руху дененен сурулуп чыгат да. Сурулуп чыкканда анан эмне болот? Адам өлөт. Өлгөндө жанагы көмүлөт, муну хаятул барзахия деп коет. Барзахия деген сөз ошо адам өлгөндөн кийин жанагы Кудай Таала кайра жерден тирилткенге чейинки ортодогу аралык да. Бул да биз кабыр жашоосунда. Кабыр жашоосунда дагы албетте ал жактын өзүнчө жашоосу бар, аны биз 5 аң сезим менен биле албайбыз. Метафизикалык нерсе деп коет го. Биз 5 аң сезим менен биле албайбыз. Бирок ошол кабыр жашоосунда дагы мына Куранга байланыштуу пайгам ошо жанагы кабырдагы эки периште келип сурайт адамдан деп айтып атпайбы? Ошол периштелер мен роббун ким? Пайгамбарың ким? Анан китебиң ким деп мына Курандан сурайт да. Ошондо биз кантип жооп беребиз? Эгер биз ошол Куранды мына окусак, окуганда дагы жанагыдай үстүттөн эле араб тилде тамгаларга кошо эле окуп коюп эмес, анын ичиндеги аяттарга дагы маани жүргүзүп окуш керек да. Негизинен өзү кары деген сөз бул Куранды бүт жаттап, хадистерди жаттап, анан ошону түшүнүп сиңирген адам да. Бизде кары десе көпчүлүктө эми мындай Куранды жөн эле мындай үстүттөн жаттап койгон эле адамды түшүнүп алган да. Бирок негизинен кары алым дегенде өз негизинен ошону түшүнөбүз да. Анткени Куранда көп аяттарда келет, эй акылдуулар, акыл калчабайсыңарбы депчи. Эгер биз ошол жанагы Кураныбызды азырттан бул дүйнөдө бышырып албасак, анда ошол өлгөнүбүздөн кийин периштелер келип сураса кантип жооп беребиз? Бул дүйнөдө билбесең. Анан ушул жерге кыстартып бир нерсе айтайын. Мен көбүнчө элге аралашып жүрөбүз. Анан көбүнчө биздин медресеге жанагыдай Куран окуп бериңиздер, чоң аталарыбызга дуа кылып бериңиздер деп жанагыдай чоң аталардын тизмелерине жазып келет да. Анан мен айтайын дегеним, негизинен адам өз аракет кылыш керек да бардык нерсеничи. Телекөрүүчүлөргө да кайрылат элем, Куранды окуйлу. Куранды окуганда эми албетте бул жанагы окуу оңой эмес, окуп үйрөнүшүбүз керек бирок. Жанагы мен көбүнчө балдарга көп ушул сөздү көп айтам. Кыйналбастан алам десең илимди, анда сенин надандыгың билинди деп коет го бизде кыргыздарда делечи. Эми бул албетте кыйынчылык болот, бирок биз ушуга убакыт ажыратып окушубуз керек, окуп үйрөнүшүбүз керек. Болбосо убакыт өтө берет. Жылга айланып, айларга айланып, күнгө айланып убакыт өтө берет да. Ошон үчүн мына азыр өзүбүзгө шанс болуп мына Кудай Таала өмүр берсе, мына бул дүйнөдө Кудайым өмүр берсе бизге шанс болуп атпайбы? Муну бир гана эле ошол жанагы тамгаларыны бири-бириге кошуп окуп, тажвидтерин окуп коюп эле эмес. Бүт ушу Куранга жашообузду арнашыбыз керек да. Анткени жана биз айтып коет го, сен балаңа Куранды үйрөт, анан Куран балаңа үйрөтөт депчи. Мен ушуну өзүм көрдүм да. Негизинен чындап эле жанагыдай ошо илим жаатында, ыйман жаатында, дин агартуу жаатында жүргөндөр баары эле бул нерсени айтат. Анткени мисалы убагында аталарыбыз Куран окуп үйрөн деп койгон, бирок чындап эле мындай окуп, анан биринчи Куранды окуйсуң, анан бул Куран мага түшкөн турбайбы мусулмандарга? Жана шахр Рамадан алайзи унзила фихил Куран худан линнас. Бул жерде линнас адамдарга Куран түштү деп айтып атпайбы? Адамдар дегенде бир гана мусулмандар деп айтып аткан айтпады да Алла Таала, адамдар. Мындай айтканда
ким эле болбосун Куран окуса болот. Мусулмандар болсо Куран окуу милдеттүү аларга, мындайча окуп үйрөнүүсүчү. Демек адамдардын баарына. Адамдардын баарына. Мындан билдик ошол жанагы окуп үйрөнсөк, анан чындап эле Кудай Таала биздин жүрөгүбүздү тазалап, биздин көдөнүбүздү тазалап, Кудай Таала бизге ошо нуруну жүрөгүбүздү нурланткандан кийин анан биз жанагы Куран башка, сен Куранды балаңа үйрөт, анан Куран балаңа баарын үйрөтөт дегени ошол баары жакшылыкты үйрөтөт экен да. Анан мындай өзүң жүрүп баштаганыңда эле бул жерде Куран сүннөттө арам деген, бул нерседе адал деген деп мындай өзүң эле эмне кылат экенсиң, жанагы тосула турган жерде тосулуп, жакшылык кыла турган жерде жакшылык кылып калат экенсиң. Мындай айтканда ошол жанагы Куран балаңа баардык жакшылыкты үйрөтөт деген ошол да. Чын эле агай, мына азыркы учурда технологиянын, замандын өнүккөнүнө, мына 21-кылымда технологиянын заманы болуп атпайбы, анан ушул убакта адамдардын аң сезими жетип, көптөгөн ачылыштарды кылып атат, бирок эң кызыгы бул ачылыштарды ошол адамдардын аң сезими жетип жасаган нерселерди 14-кылымда Алла Таала Куранда эле айтып коюптур да. Ушундай чоң бир неемат десек болот. Адамдардын азыркы учурда мээси жетип атат, азыркы учурда эми акылы жетип, эми эстерине келип атат, бирок бул нерселерди Алла Таала 14 кыл мурда айтып койгон. Мисалы ушуга эле байланыштуу жакында эле пандемия болуп, коронавирус болду. Адамдарга эмне деди? 5 маал колуңарды жууп тургула, тазалап тургула деди. Ал эми бул 14 кыл мурда эле пайгамбарыбыз 5 маалды араталгыла деп эмесин айтып кеткен да. Бул да бир өзүнчө бир сабак болду десек болот. Анан агай ушул Курандын сырлары жөнүндө сурадым, эми ушуга эле удаа эле сурайын. Курандын өкүм аяттары барбы? Ушул өкүм аяттар жөнүндө айтып берсеңиз, Алла Таала пенделерине, адамдарга, анын ичине мусулмандарга кандай өкүмдөрдү берген? Негизинен эми бул Куран жанагы аябай чоң илим болуп атпайбы? Анан бул Куранды аябай чоң илим болгондуктан, мусулмандарга түшкөндүктөн, мусулмандар аалымдары ар тарап жагынан алып, мындай жакшы неме таанып келет да, негизиненчи. Анан негизинен алып карай турган болсок, бул Куранда жанагыдай мухкамат аяттар, ошо сиз айткан жанагы өкүм түшкөн аяттар, анан муташабихат аяттар деп коет. Бул жанагы муташабихат деген өзүнчө немелер бар. Жанагы окшош болгон сүрөлөр. Андагы өзүнчө мындай кенен отуруп сабап кыла турган тема ал негизинен муташабихат аяттар. Анан ахбар деп коет, жөн эле кабар берилген аяттар болуп 3кө бөлүнөт да. Эми ушул тарабынан алып караганда. Курандагы демек ишара бөлүнүп кетет экен да. Ичарадагы бөлүнөт, беатибар деп коет бул араб тилинде. Ошол жанагыдай бир нерсени ар жагынан алып караганда ошол нерсени дагы жакшы түшүнөбүз го. Эми бул ошол жагынан алып караганда деп айтып атам да. 3кө бөлүнөт экен, ошол өкүм болгон аяттар, анан муташабихат аяттар, анан кабар берилген аяттар. Кабар берилген аяттар дагы буларды дагы 2ге бөлүп койсок болот да. Мындайча айтканда, Алла Таала Куран-ы Каримде мисалы Нух алейхиссалам, Салих алейхиссалам, Худ алейхиссаламдар тууралуу айтканда, Куранда 23 пайгамбардын аты айтылынып, ошолордун тарыхы айтылынат да. Эми мындайча айтканда, кабар берилген аяттар өткөн чактагы кабар берүү, анан келер чактагы кабар берүү аяттар да болгон. Бул мужиза, Курандын мужизасы. Эми ушунун жанагы биринчиси мухкамат аяттар, бул жанагы өкүм жүргүзүлгөн аяттар дегенибиз, бул негизинен эле 500-550 аяттан турат. Курандагы 500-550 аяттар бул ошо мухкамат аяттар деп айтат да. Бул мындайча айтканда ачык, айкын эмне кылган, айткан аяттар да. Мисалы ахалаллахул байя ва харрама риба. Алла Таала сооданы адал кылды, процент арам кылды деп эле ачык элечи. Ушундай айтылган аяттар бар. Эми ушул нерсе хадистерде да бар. Хадистерде дагы ошо мухкамат хадистер деп коет. Бул ошол жанагы 3000-ден 6000ге чейин. Анан муташабихат хадистер, анан кабар берилген хадистер болуп, ушинтип айтылынат. Эми бул жанагыдай эми бизде убакыт кыска болгондуктан мен кыскараак кылып айтайын. Биз негизинен жанагы Куран менен сүннөттү бир чоң казанга салып кайната турган болсок да, эми бул мындай түшүнүктүү болуш үчүн эле айтып атам. Анан негизинен андай кылбайбыз го. Анан ошону каймагы деп коет го жанагы. Каймагы Куран менен сүннөттүн 90-95%
Куран менен сүннөт. Мисалы канча сүннөт хадистер бар толтурада. ооба Ошолордун 95% бул адамды адеп ахлакка үндөйт да. Ошон үчүн биздин динибиз бул мээримдүүлүктүн, адеп ахлактын, илимдин, билимдин үстүгө курулган да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Пайгамбарыбыз айтып атат, биздин пайгамбарыбыз айтып атат, биз сени ааламга мээрим кылсын деп жөнөттүк. Мээрим катары жөнөттүк депчи. Мындайча айтканда пайгамбарыбыздын келүүсү ошол бүт баарына мээрим төккөн да. Ошо бир гана эле бул жерде адамдарга деп айтып аткан жок. Бүт жандыктарга да. Анткени пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуган болсок, эми окуп эле жүрөбүз. Пайгамбарыбыз эч бир немеге зыян тийгизген эмес да. Ла дорор вала дирор деп коет, эч бир нерсеге зыян тийгизген эмес. Бул ошол мээримдүүлүгү, албетте мээримдүүлүгү, анткени бизге ошол жанагы Куран менен сүннөттүн 95% бул жанагы адеп ахлакка үндөгөндүктөн бизде дайым ошол жанагы устаздар менен болгон сабактарда дагы көпчүлүгү жанагыдай насааттарды айтып атпайбы? Бул негизинен Курандын негизги өзөгү ушул да. Негизги өзөгү ушул. Адамдарды адеп ахлакка, жакшы жүрүм-турум болууга чакыруу. Жакшы жүрүм турууга. Анткени пайгамбарыбыз бул жана айтат го, хулукуху ка хулукул Куран деп. Пайгамбарыбыздын адеп ахлагы бул Куранда айтылгандарга дал келчү эле дейт да. Айтканда тирүү басып жүргөн Курандай болчу деп. Мындан билдик ошол жанагы Куранды пайгамбарыбызга Алла Таала түшүргөндөн кийин пайгамбарыбыз аны жөн эле окуп койгон жок да. Аны пайгамбарыбыз иш жүзүндө, практика жүзүндө ашырды. А пайгамбар бул негизи пайгамбарлар периште болгонбу? Жок, биздей эле адам болгон. Эки көзү болгон, эки кулагы болгон, жүрөгү болгон дегендей. Мындан билдик ошол Куран, Алла Таала түшүргөн Куран бул эч бир мындай адамга оорчулугу келбейт экен. Мисалы эч бир аят жок. Марска барып кел депчи. Ким Марска барса бейишке кирет деген аят жок. Хадисте жок бул тууралуу. Адам баласы кыла ала турган нерселерди Алла Таала жүктөгөн. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха дейт Алла Таалачы. Анан муну практика жүзүндө ушинтип жашасаңар болот деп пайгамбарыбыз бизге көрсөтүп берип атпайбы? Жашоосунда. Мындан билдик биз Куранды жөн эле окуп койбой, биз муну практика жүзүндө колдон келишинче аракет кылышыбыз керек да. Эми албетте ал пайгамбарлар, сахабалар, табииндердин даражасына жетпейбиз. Бирок биз колдон келишинче Куранга дагы басым ташташыбыз керек. Айрыкча ушул өзүңүз жана жогоруда айткандай эле ыйык Рамазан айында дагы көпкө окусак, жанагыдай кээ бир дүйнөлүк азгырыктардан кол жууп дагы көп аракет кылсак дегеним. Сулайман устаз, бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратат. Сиздин келип берип ушундай кызыктуу маек куруп бериңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Алла Таалам эки дүйнө бактылуулугун насип эткен болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы акырындап соңуна чыгып баратат. Барыңыздарды Аллах Таалам кармаган оразоңуздарды кабыл кылсын. Аллах Таалам бизди Раян эшигинен бейишке кирүүбүздү, ар бирибизди насип кылган болсун. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.